Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Биздин Келдибек Атайбеков каналы кайрадан Кудай буйруса жанданып атат, күчтөнүп атат. Сиздер менен биргеликте жакшы мөөнөттөр алдыга жылып атат. Андыктан достор, бүгүн биздин берүүбүздө үй шартында болмокчу. Өткөнкү берүүбүздө Оростун ийгиликтери менен бөлүшкөн болсок, биз Кудай буйруса бүгүн үй шартында кандай кылып ийгиликтерди жаратса болот, үйдөн кантип машыкса болот деген суроо жоопторду ошол жактан айтып бергенге дайымдайбыз. Андыктан достор, машыгыш үчүн эч кандай залдын деле кереги жок. Сенин кызыгууң болсо, сенин аракетиң болсо, үйдөн деле машыкса болот. Бүгүн биз Сокулуктабыз, Байтиктин үйүндө коноктобуз. Байтик карантинде кандай кылып машыгып аткан тууралуу өзүнүн оюн айтып, өзүнүн ийгиликтери менен бүгүн бөлүшмөк. Андыктан бүгүн биздин главный ролдо Байтик. Мынакей достор, азыр Байтик разминка кылып алды. Азыр Кудай буйруса өзүнүн жасаган мынакей эме жөнүндө айтсаң, Байтик айтсаң, бул жерде жыгачтан эле сонун кылып жөлөнүп жата турган лежак жакта болсо бетонду куюп койгон экенсиң да. Бетон канча килограмм чыгат? Таза салмагы 42 килограмм чыгат. Бетондорду куйганым гүлдүн горошоктору болот. Ошодон алып туруп эле цемент, раствор, шагыл кылып бетондон жасаганбыз. Мындай штанганы сатып алабык десек, бул абдан кымбат турат. Өзү эле штанга негизи 20 килограммдык 4,5 миңден 6 миңге чейин турат. Андыктан жөнөкөй темир 4-5 килограмм цемент таштан эле гана жасасак болот. Оңой, жеңил, бат. Мунун эмеси канчага айланды? Мисалы, мондай кылып жасаган канча сомго кетти? Бардык эмесин айтсаң, мисалы чыгымы. Примерно бир 60-70 эле сом аткен цементтин 50 килограмм 250 сом турат. А что, так можно было, что ли? Эң башкысы тиги цемент эле сатып алган экенсиң да? Эң башкысы цемент. Мынакей ана келем анда көргөзсөң болот. Мында месе бул 40 килограмм менен разминка жасайбыз. 40 килограмм менен разминка болот. Абдан туура отуруп алабыз. Жамбаш, бут, андан кийин далы булчуңдарды отуруп салабыз, белди ийебиз. Акырындыктан разминкабызды баштайбыз. Туура дем алабыз. Жүргөндө дем алабыз, чыгарганда чыгарабыз. Эң башкысы кылдаттык менен баарын жасаш керек. Мынакей биздин кылып ар бир машыгуу учурунда көргөзүп аткан көнүгүүлөрүбүздүн, ар бир айтып аткан сөздөрүбүздүн баардыгы мисалы жөн гана сөз боюнча калып калбаганы көрүнүп турат. Байтиктин аракетинен, Байтиктин кылып аткандарынан, Байтиктин жазып аткандарынан азаматсың. Мынакей эч кандай достор, эч кандай шултоо болбош керек. Мынакей аябай оңой эле нерсе. Көрдүңөр, Байтик айткандай эле биз Лада бир 100 сомдук чыгым болгон экен. Бул жака бир 5 килограммдан цемент кеткен экен, 5 килограммдан цемент. Андыктан өзүңүздөр көрүп аткандай эле мындай жакшы аракеттер жасалат. Бир 10 жолу канча подходтон жасап атасың Байтик, ошону айтсаң. 40 килограмм разминка, эң башкысы 40 килограмм менен бир 10дон 12ге 2 жол разминка кылабыз. Андан кийин эле өзүбүздүн весибиз менен эле эң башталкы вес бир 60 килограммдан баштайбыз. 60 килограммдан бул өзү 40 килограмм болгон үчүн эле мен жумлежага жатканда, мынакта жалгыз машыкпайм, инилерим бар. Инилерим өзүнүн колунун салмагы менен басып турушат. Ошол менен ушул кичинекей штангабыз 70-80 килограммга чейин барат максимум. Жакшы. Мисалы азыр ошол эле абалды азыр биз көрөлүк достор. Ушул эле абалды көрөлүк. Кандай абал болот экен азыр көрөлүк азыр. Байтик айтып атат, биз байкап көрөлүк. Мына бисмилла. Мисалы азыр 40 килограмм болот азыр, 40 килограмм салмак. Бисмилла. Вау! Нормально салмак экен, нормально мынакей. Төшкө тийгизебиз и жасайбыз. Үстүнөн акырынан салмак кылып турмун. Көрүп атасыңар достор. Мисалы ашыкча темир тезегиңер жетпей аткан болсо, акырынан түртүп турса болот да, баланс кармап. Кошумча бир 15-20 килограмм салмак кошулгандай болот да.
салмак басып атканда дагы акырын кылдатып менен басыш керек. Сразу баспаш керек. Все было, рахмат. Вот, страховкалар. О. Мынакей достор. Эч кандай шылтоонун кереги жок экен. Биз ойлой беребиз. Ой, бизге темир тезек керек, үйдө эмне жок. Кылса болот экен го. Бардыгыбыз шылтоолуп, ойлонуп аткан нерсенин бардыгы мынакей биздин жалкоолугубуздан келип чыгат. Андыктан мынакей көргөзүп аткандай эле жөнөкөй эле цементтен жасалган штанга, жыгачтан ар бир үстүн үй үстө бар. Жөнөкөй эле кылып, аракет күчтүү болсо, ушундай кызыктуу көнүгүүлөрдү кылганга мүмкүнчүлүк болуу менен болот достор. Достор, мынакей жаңы эле Байтик жасаган штанганы көрдүңүздөр цементтен. Эми андан кийин кызыктуусун карасаңыздар. Байтик дагы эле гантелдер жасаган экен, мына байкагыла, карагыла. Байтик гантелдер жасаган экен. Ортосу байкагыла, жыгач, ортосу жыгач. Бул жактары красканын банкасын байкап атасыңар да. Кандай кылдаттык менен жана өтө бир тыкандык менен жасаганын байкадыңар да. Бул жерде 13 килограммдык салмак экен, 13 килограммдыкта. 13 килограммдан 26 килограммдык гантелдерди сатып алган болсоңор, 1 килограммы болсо гантель $4 айланат. 26-ны $4 көбөйткүлө канча сом болуп келип чыгат. Андыктан эч кандай кыйынчылыксыз, мен ошондой эле кымбатсыз ушундай кылып жасап туруп, көңүлдөгүдөй мощный кылып, мынакей Байтиктикиндей кылып 20 килограммдык салмак кошсок, эмнеге болбос деген мен бул жерде ойго келип отурам да. Андыктан давай Байтик. Гантель менен кандай көнүгүүлөр жасаса болот? Экинчи көнүгүүбүз ушу гантель менен төш булчуңдорун берсек болот. 4 мындан алабыз. Төш булчуңуна иштеген жада азыр. Менде ушул эле орусча айтканда жымлёжа. Жаңы эле жымлёжа кылдык. Эми ушу гантелдер менен мышцалар чувствосуна келтиребиз. Мынакей байкалып эми. Кармап туруп. Карагылачы, кандай аракет тыкандык менен эң мыкты абалда сонун кылып жасаса болот экен го. Мына байкап атасыңар. Эч кандай ашыкча чыгымдын кереги жок достор. Элдин баардыгы эле шылтоолой беришет. Менде гантель жок, менде штанга жок, эмне кыла алам? Мынакей жасаса болот. Байтиктин баардык чыгымдарын көрсөңөр, бул жерде бир кыйын болсо 2000 сомдук чыгым экен, 2000 сомдук. Ушул аракеттерин баары чогултуп, ушуларды сварка кылып, тиги жерде темир тезектерди изденип тапканга ушу 2000 сомдук чыгым болгон экен. Андыктан достор, сизде дагы мүмкүнчүлүк бар. Мынакей гантелдерди көрдүңөр. Азыр биз ушул менен төш жасабасак дагы колдорубузду качайтып көрөлүк. Кызык болуп атат бизге дагы. Омай. Арентир ала албайбыз го. Жолго жол. Ондай качайтып туралбы? Карагылачы. Эң сонун. Бардыгы бул идея, ойдун бардыгы карантинде келип чыгыптыр. Карантинде болсо ушундай бир жөн жатпастан аракетти кылып аткан жигиттер дагы бул өзү ийгиликтүү жигиттер да. Андыктан ушу мыкты деп айтсак жаңылышпайбыз достор. Мощь. Байтик дагы андан мощь. Достор, мынакей азыр Байтиктин үйүндө турник брусья дагы бар экен. Бул албетте баарыбызга керектүү нерсе. Көз аракет кылып ушуну жасап алып деле күнүгө жок дегенде бир 5-10 партка жасап, дене булчуңдарыбызды чыңдап, бекемдеп турсак болот. Андан кийинки көнүбүз мынакей Байтиктин брусьясын көрдүңөрбү? Өзү цементтен коюп, өзү свайка кылып жасап алган экен. Анан кийин көбүнчө адамдар баягы жасашат. Жасаганда дайыма жаза бергенде өзүсүн салмак менен кыла бергенде жеңил болуп калат да. Бүгүн Байтик болсо, ремен бар экен. Өзү айткандай аттын басмайлы го. Аттын басмайлынан жасалган экен.
Мынакей азыр ременди тагып алып, көрдүңөр азыр. Дополнительный салмакты кошуп алып, карагыла. Өзү кандай кылып азыр аракетти кылат, көрөсүңөр. Бул жерде канча баклажкалар ичине кум салынган. Кум салынгандан кийин салмакка койсом 8 килограмм болуп чыкты. Көрөсүз, Андан кийин үстүнө суу куйдум. Жеңил болду. Анткени монун ар бир баклажка 10 килограмм 100 граммдан. Ар биринин үстүнө. Азыр 10 килограмм 100 граммдан болот демек. Азыр 10 килограмм. Буларды эң биринчиси 10 килограммдан эле баштайбыз. Биринчиси 10 килограммдан башталат. Мына карагыла. Брусьяга. Давай. Кет. Опа. Лаке. Төштү көтөрөбүз. Бул көрүлдү. Жан башатка таза кылабыз. Раскачка жок, чайканбай дем алабыз туура. Экемире кармалыш керек да, мисалы мол кабалды. Муну кармалыш керек. Анткени мисалы бул жакта салмак чайкала берген болсо, силердин балансыңарды жоготот дагы. Силерге терс абалды жаратып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мындай кылдаттык менен жакшылап жасаш керек. Муну кармап туралы. Анткени баягы металл ичине жукарак болгондуктан калчылдап атат да. Вот, супер. Кандай абалда? Түз жазаш керек достор. Көптөрү болсо бат-баттан кайра шашып жазагандан баягы эме болуп калат. Мышцалар болсо жакшы шишибей же болбосо бир өсүүгө жолтоо болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кылдаттык менен шашпай жасаса болот. Так, кана эме биз көрөлүк. Кандай абалда монун көтөрө алабыз да. Көрүш керек эле. Görülük çoğunun içine çölük. Mınday tap oldu değil mi? Balık. Dur bana takalım. Onu karmap turuş gerek de hazır. Onu karmap turursa. Onun arasını ketse men gün ölmesin baydık. Koş da ol. Bak. Ara bak. Kıldat. Karmap turup. Metal cukadı. Aydın salmağı 105 kilogram. Menen 115. Şunda metal götürüp atkan elesette. Opa. Şey. Onu arabaça. Qanday bir ойлонуп 25тен жакшы бир аракеттерди кылган жигиттер. Ал эми андан кийин мисалы карагыла эми. Турник бул байтик өткөндө жукара кылып жасап коюп асылып атып кулап түшүп башым жарылды дейт. Бүгүн бекендеп койгон экен азыр. Бардыгы силер мынакей жөнөкөй эле. Эки мындай кылып кагып туруп эле. Жөнөкөй эле. Колуңарда мүмкүнчүлүгүңөр болсо катуураак бекемирээк турбалардан ушундай катырып койсоңор деле андан бетер жакшы болот. Кел эми турникти көргөзүп бер. Şu турникти көргөзөрдүн алдында негизи турник брусья отжимания. Тренировка любой машыгууларда негизи база болуп эсептелет да. Кимдегир мындай кең далдуу болгусу келсе обязательно турник керек. Турник керек. Турниктин азыр бир-эки эрежелери бар. Ошолорду көргөзүп бермекчибиз. Эң башкысы турникти кандай туура тартынып атканда кайсы булчуң иштеп атканын азыр көрөсүздөр. Ошону бир көргөзүп береттермин. Арттан көргөзбөсүн. Чечим без албай калды. Ва, байкадыңар да. Кимдин баласы экенин байкадыңар да. Эң башкысы широкий пат менен кармайбыз. Туура дем алабыз. Бут түз эч кандай раскачкасы жок. Карамаса, кайрайт кой. Кайра. Кандай кылабыз керек? Широкий кармайбыз. Бут түз туура дем алабыз. Көтөрүп атканда төштү көтөрүп баш артка коебуз. Далла иштеш мына мой. Жаш новичоктор байкап атасыңар да. Үйдө турник менен машыгам дегендер жалаң ушундай аракетти кылыш керек да. Эң соңунда болот.
Оны мынакей эң жакшы абалда, жөнөкөй абалда. Андыктан сиздер да кылсаңыздар болот достор. Үйгө бардык мүмкүнчүлүктөрдү кылып өстүрүп өзүңөрдү, анан туура тамактан жеп, бир күндө 4-5 мал тамактан жесеңер эле. Мынакей кичинекей бала болчу. Кичинекей эле бала. 55 килограммдыр. Азыр уже 75 килограмм болду. Андыктан бүгүн да салмагын көрөсүңөр, кандай абалдан кайсы абалга барганын толугу менен көрөсүңөр достор. Кеттик анда кийинки көнүгө. Достор, кызык, мына эми уланы баштады болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде азыр Байтиктин үйүндө дагы көптөгөн чыгармачылыктан жасалган оор салмактагы штангалар бар экен. Азыр көргөзөбүз. Ал кайсы көнүгүүлөрдү жасаса болот десеңер, ага болсо становый тяга. Мисалы, бел булчуңдарын өстүрүш үчүн кең далуулуу болом десеңер, мисалы, базовыйга бул турник, ошол эле становый тяга штанганы көтөрүү боюнча жакшы бир көнүгүүлөр бар. Азыр ошону көргөзүп бересиз. Байтик, бул жөнүндө айтчы, мисалы, азыр эң кызыктуу бир штанганы көргөзгөн турасың, мынакей. Буга кандай ой кетти, бул эмнеден жасалды, ошо жөнүндө айтып берсең, мынакей. Ылдыйраак отуруп алып сүйлөйүн. Достор, мына карагыла. Чоң штанга, 110 килограммдык салмак, 110 килограммдык салмак. Көрүп атасыңар, кандай бир кылдаттык менен бир сонун бир адам кызыга турган нерсе экен, штанганы байкадыңарбы? Цементтен куюлган, өзүлөр бул деле красканын чакалары болсо керек, Бул штанга ойго келгенде оор вестер жок болду. Албетте кылдаттык менен, бирок оор вестер менен көтөрүп, тренировка иштеп, тренировка кылганда ошондо гана жыйынтык болот. Жеңил вес менен, жеңил вес деле жакшы, бирок жыйынтык жакшы болбойт да. Мындай чоң салмакка көңүл буруш керек. Буну жасаганда бул краскан банкалары 20 литровый. Экөөнү таап келгем, ичине бетон куюлган, бетон таш. Бетон раствор ар бир тарапка килограммдап бөлүнгөн болчу. Таш да ошончо килограмм, бетон да ошончо килограмм. Бунун салмагы 110 килограмм болуп чыгып келди. Бирок 110 килограмм негедир жеткен жок мен үчүн. Анткени залга барып калганда будан оор вестер менен иштейбиз. Андыктан мону карасаңыздар, мондай кылып эки илгич барып кеттим. Бирөөсү бул беттен, бирөөсү тиги беттен. Албетте могу 5 литровый баклажкаларды жана көргөздүк го. Ошону 10 килограммдан илгенде общий салмак 130 килограмм барат. 130 килограмм менен иштесек, жакшы жыйынтыктар болот буюрса. Андыктан кийинки штангабыз мына албетте. Бул штанганы жасаганбыз. Буну көрдүңүздөр. Бирок 40 килограмм, экинчи штангабыз 20 килограмм. Албетте шак эле 110 килограммды көтөрбөйбүз. Кичинеден баштайбыз. Биринчи разминка кылып, мына азыр келем көргөзүп бер. Кайсы мо кичинекей штанга бар экен, бул эми эмеден эле мо деп койчу. Бул негизи трактордун пачимдиктери дачы. Трактордун пачимдиктери. Окей. Ошондо чогулуп штанга азыр бул жерде салмак 20 килограмм экен. Албетте сразу эле келип оор салмактан жазабашыбыз керек. Оор салмактан жазсак бел ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи баштаганда разминочный кылып 20 килограммдан баштайбыз. Становый тяга. Эң башкысы бутты коебуз. Бут негизи ийин менен болуш керек, ичке болуш керек, ийин менен тең болуш керек бут. Бул жерде капталдан көргөзөйүн. Бутту ийинди менен койгондо, албетте отурарда мондай кармайбыз. Эң алгачкы белди чыгарып алсак зыян алып келебиз. Албетте белди киргизебиз, жамбаш түз. Кармайбыз, кылдаттык менен көтөрөбүз. Көтөрүп келатканда төш булчуңун чыгарып туруп артка кетиребиз булчуңду. Акырын кылдаттык менен разминка жасайбыз. Эң бул башкы жагы дагы бул бут. Могу бутту ийип көтөрсөк, биз болгон нагрузканы жогото алабыз. Таза, жакшы иштейбиз десек, бут мына түшүп атканда дагы түз туруш керек. Моя школа. Абдан жакшы башында түшүндүрүп, жакшы көргөзүп, үйрөттүк эле. Өздөштүрүп кетүү ар бир адамдын өзүнөн болот. Өздөштүрүп кетиш ар бир адам өзүнөн. Биринчи 20 килограммдык салмак менен кичине разминочный кылып 10-15 жолу жаза алыш керек. Андан кийинки салмак бул жерде 40 килограмм турат. 40 килограмм менен да көргөздөр. Албетте 40 килограмм менен да иштейбиз. Бир ала турам. Мындай эле көргөзөлү эми жакта. 40 килограммдык салмак бул жерде 40 килограммдык салмак.
уже кичинеден нагрузка келип, бел булчуңдары уже чыңала баштаган отур да азыр. Муну дагы бир 10-2 подход жасап алса болот. 10-2 подход жасап туруп, андан кийинки көнүмгө эң аягында кийинки салмак бул 110 килограммды экен. Четке отуралы. Мен көрөйүнчү, мен биринчи көрөйүнчү. Мага кызык болот. Көрөйүнчү. Байкадыңар да. Таза мен өзүм салмагым экен. Таза өзүм салмагым. Түз кармайсыңар. Тоскоолдук жаратпасын мага. Мындай кармап. И серьезно элебес керек, серьезно эле. Мажа. Ким айткандай 638 килограммды Кожоңкул атабыздын ташын көтөргөндөн кийин бул эми кийинки заманда жасалган бетондон жасалган 110 килограммдыкты көтөргөнгө деле туура келет, жакшылап эле. Самый главный белди бекем болуш керек достор. Кылдаттык менен. Көрүңөрбү, жай жүргөндө абайлап жүрүш керек, анткени бул деген канча мен эт менен жасалды. Ошон үчүн дерске чыгап салбаш керек да. Көрдүңөр, Туура айтасыз, агай, бирок аябай бекем жасалды. Эң башкысы сонун абал. Кана эми көргөз эми, баатыр. Мундагы бир тактап көргөзүп кетели. Жакыныраак сүйлө. Мундагы бир тактап көргөзүп кетели. Становый тяга жаңы элекеде эле бутту ийиндин тармагында алабыз. Бунун көп хваттары бар. Мисалы, классический хват мындай. Классикалык хват. Эгерде билегиңиз өтө күчтүү болбосо, же кол кармашыңыз күчтүүрөөк болбосо, буну замок менен көтөрсөк болот. Мындай. Бул абалда көтөрсөк болот. Азыр биз ушул абалда баштайбыз, оружак вестер менен. Классикалык абал да? Классикалык абалда баштайбыз. Мынакей Байтиктин 75 килограммдык салмагына бул 110 килограммдык уже биринчи рабочий вес болуп эсептелет. Жакшы сезилип турган вести. Дополнительно 10, 20, 30 килограмм кошкондо уже эң максималдуу салмактар болуп сезип, атырайынан жасай берсе болот да. Бирок кылдаттык менен жасайбыз. Эң башкысы белди ортолуп алалы достор. Оорго кызыгып кереги жок. Көптөрү болсо айтат, мисалы, кантип эле оор көтөрүп атасың, белиң чыгып кетпейби? Албетте. Сразу келип туруп эле жасап көрсөң, эми грубо говоря, геморройун кошо эле чыгат да. Андан көрө кылдаттык менен 20дан, 30дан, 40дан, 50дөн ушинтип жасап отуруп, биз жанагынтип 350-400 салмак килограммдарды ушинтип көтөргөнгө туура келет. Андыктан бардык жаш өспүрүмдөргө же болбосо жаңы баштап аткан спорт сүйүүчүлөргө айтмакчыбыз, абайлап, шашпай, кылдаттык менен көбүрөөк карап, байкап техникаларын үйрөнсөңөр, эч кандай травма бир кырсыктан жолбойт да. Кешагай, дагы бир сөзүм бар эле. Тренировканы эң жагы баштаганда, ушул залга келген күнү становый тяга ушул эле. Мондай 40 килограммды 3 жолу эптеп көтөргөм. 3 жолу көтөргөм. 3 жолу эптеп көтөргөм. Белде күч жок болчу. Аябай арык болчумун. Сөөктө ит жок болчу негизи элечи. Анан ошол момент өзүмө ишене албаган убакытта азыркы мүмкүн камеранын аркы бетинде карап жаткан арыкчырай балдары демекчи ишенбей атасың. Мондай вести көтөрсө болот. Мондай эмес, азыркы весибиз 180-де 2 көтөрүп калдык буюрса. 180 килограмм. Залда, машыгуу залында жакшы аракеттер болот буюрса. Андыктан баарыңарга жаңы баштап аткан эмес, 1 жыл болуп калган жигиттен совет, түшүнүңөрбү? Андыктан агайга рахмат. Агайдын аркасынан келтабыз. Эң башкысы бул устат болуш керек. Устат жок, биз эч кандай ийгиликке жетпейбиз, жете албайбыз. Эң башкысы устат. Ошону айткым келди. Чоң рахмат, мынакей. Баалашыбыз керек. Баардыгыбыз баалашыбыз керек. Анткени эмнеге могу нерсени айткыбыз келет? Эмнеге күчтүү спортсмендер, баардык ийгиликтүү спортсмендерден жанында дайыма тренер болот. Байтик айтмакчы, устат болот. Устат болбосо ийгилик жаралыш өтө кыйын достор. Себеп дегенде устат билген нерсени билишибиз мүмкүн, бирок жыл өтүп, ай өткөндөн кийин түшүнүп калышыбыз ыктымал да.
бирок жыл өткөн сайын, ай өткөн сайын биздин күчтүүлүгүбүз, биздин жашыбыз токтоп турбайт да. Андыктан баардыгыңар туура багытта ошо тренер менен бирге иштегиле деп. Анан да туура тренерди тандагыла достор. Акчага кызыккан тренер эмес, сизди өстүргөн тренерге кызыгыңыз да. Эң туура сөз. Ошол достор, не дейбиз эми? Бүгүн Байтиктин үйүндө конокто болдук, Сокулуктабыз, Сокулук районундабыз. Эң сонун Байтиктин үйүндө жөнөкөй эле чарбачылык менен аракет кылган жигит, мынакей өзүңөр көргөндөй эле огородду айдап, түшүмүн алып коюптур. Ушундай кылып туруп эле өзүңүз аракет кылып, үй шартында кылсаңыздар, бардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк болот деп айтмакчыбыз. Андыктан биздин Келдибек Атайбеков каналыбызга катталгыла. Мынакей бүгүн биздин биринчи берүүбүз, Кудай буйрса кийинки берүүлөрүбүздө дагы сиздердин үйүңүздөргө барып дагы ушундай жакшы көнүгүүлөр көргөзөбүз. Андыктан кимдин үйүндө жакшы шарт болсо, ушу сыяктуу түзүлгөн шарт болсо бизге же болбосо комментарий аркылуу калтыргыла, дарегиңерди калтыргыла, телефон номериңерди калтыргыла. Сиздин да үйүңүзгө барып, сиздин да кылып аткан аракеттериңиз менен таанышып, аны дагы элге, жерге көргөзгөнгө дайым дайырбыз. Биздин каналга катталып, лайк баскыла достор. Кудай буйрса биз 8000 дос күтүп койдук. Андыктан биз менен бирге болгула достор. Ассаламу алейкум.